Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыздын Саубан деген улуу сахабасы болгон. Ошол киши пайгамбарыбыз ушинтип айтып жатканын уктум дейт. Кимде-ким эртең менен жана кечинде чын ыхластан радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама набиян ва расулан деп ушу дуаны айтып жүргөн болсо, Алла Таалага ошо айткан кишини ыраазы кылыш, аны жаннатка киргизиш Алла Таалага милдет болуп калат деген пайгамбарыбыздын хадисин бизге жеткирет. Бул дуанын мааниси ушундайча: Алла Тааланы Кудай катары кабыл кылдым, ислам динин дин катары моюндадым, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды пайгамбар катары кабыл кылып, бардыгынан ыраазы болдум деген маанини тоюндурган ушул дуаны кимде-ким эртең менен кайталап, чын ыхластан окуган болсо, кечкисин чын ыхластан ушуга берилип окуган болсо, Алла Таала ошо окуган кишини ыраазы кылыш Алла Таалага милдет болот экен. Урматтуу бир туугандарыбыз, дуа окуганда чын ыхластан Алла Таала ыраазы болот. Алла Таала мага жакшылыктарды берет деп окуйлу. Алла Таалам кабыл кылсын.